Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili sağ Isımның rof orunları. Biz jana ısım rof orunları baldoosuna ayttık. Ошонун биринчиси фаилди айттык. Фаил кантип роф болот? Кандай аламаттар менен роф болуусун айтып кеттик. Эмне дедик? Эгерде фаилдер дайыма роф болот деп айттык. Роф болгондо эгерде ысым муфрат болсо, же болбосо жам музаккар сарим болсо, анда бул жакта эмне экен? Домирлер менен роф домир дейм да. Hareketler менен роф болот деп айттык. Ал эми jam muannas salim bolsa, al эми jam muzakkar salim боло турган болсо, же болбосо tasniya болуп келе турган болсо, жана башка биз өткөндөрдүн ичинен кайсысы келе турган болсо, анда эмне экен? Хуруфтар менен роф болот деди. Хуруфтар менен роф болгондо эмне? Вау менен же болбосо алиф менен роф болот деп айттык. Эми ошол роф болгондордун экинчи түрү. Бул эмне экен? Ысымдын роф орундарынын экинчи түрү наибул фаил. Мындайча айтканда, белгисиз мәжһүл этиш келип, ошол этишти аткаруучусу жок болуп, анын ордуна же болбосо ошол ким кайсыл нерсе аткарылган, ошол фейл каяка барып түшкөндүгүн билдирген ысымдар эмне экен? Наибул фаил. Же болбосо мындайча айтканда, мәжһүл фейлден кийин роф болуп жоюлган файлдын ордуна орун басар болгон ысым. Бул эмне? Зейд деген сөз аягында маф'ул болуш керек болчу. Же болбосо ошол маф'ул жок болуп кетти дагы. Кыймыл аракеттин кыймылы ушул адамга келип түшүп жатат. Же мындайча айтканда, кайсыл кыймыл аракетти аткаруучусу жок болгондон ошонун ордуга келип туруп калды. Кайсы тараптан? Роф болгон тараптан, Роф болгон тараптан ушундай. Көңүл буруңуздар бул жакта. Биринчиси эмне экен? Мәжһүл фейлден кийин келиш керек экен. Сөз түрү наибул фаил болуш үчүн. Экинчиси эмне экен? Жоюлган фейлдин ордуна роф болуп калат экен, Роф болуп келүүсү керек. Ал эми сөздүктөгү мааниси болсо, кыргызчасы фейлдин кыймыл аракети ушул наибул фаилге келип түшүш керек, же болбосо фейлдин кыймыл аракети келип түшкөн ысым наибул фаил болот. Мисал алганда, дуриба зейдун. Ким урулду? Зейд урулду. Дуриба зейдун. Бирок уруучу белгилүүбү? Жок, белгисиз. Дуриба зейдун. Зейд урулду. Эгерде уруучуну белгилүү кылып айтканыбызда, анда зейдти маф'ул кылып окуйт элек, мансуп кылып. Эмне деп? Мисал алганда, дараба амрун зейдан деп айтат элек, Амыр Зейд урду деп. Ушул жерде Амырды биз билбейбиз, ким ургандыгын. Ал эми Зейд урулду бирок. Ошону айтканыбызда эмне деп айтканбыз? Айтат экенбиз дуриба Зейдун деп. Эми ушул жерде караңыздар, маани келип мындай болду. Сөз түрдө наибул фаил келди. Ошол наибул фаилден кийин мәжһүл фейл келди. Мәжһүл фейлдер билесиздер. Мәжһүл фейлдер фейл мади болушу мүмкүн, фейл мудори болуп калышы мүмкүн, мәжһүл болсо нафи болуп калышы мүмкүн, исбат болуп калышы мүмкүн дегендейчи. Ошолордун кандай гана түрү келбесин. Кыскасы эме деген мәжһүл болгон фейлдердин кайсы гана түрү келбесин, ошолордон кийин келген ысым эмне болот экен? Наибул фаил болот экен. Дуриба зейдун. Зейд урулду, Эми ушул жерде дуриба зейдун деген сүйлөмдү алсак, дуриба фейлун мадин, мабниюн алал фатх деп айтабыз. Зейд болсо анын наибул фаили. То есть эмне? Баягы наибул фаилдин ордуна келип калган, орун басар фаилди. Жыйынтыгында фейл, фаил бирге жумла фиалия болот, Мына биринчи фейл келди, анан ысым келди, же болбосо эме келди, файли келди, наибул фаил келди. Мындайча айтканда, наибул фаил деген эроп жактан. Наибул фаил келди, ошонун жумла фиалия болду. Бул сыяктуу чечмеленген ысымдар мындай. Нусира Мухаммадун, юнсару Бакрун, хуфизал Кур'ану, Нусира деген Мухаммад жардам кылынды. Мухаммадга жардам кылынды, же Мухаммад жардамдаштырылды. Юнсару жардамдаштырылып жатат, же жардамдаштырылат. Кысасы Бакыр жардам алат, мындайча айтканда. Хуфизал Кур'ан, Кур'ан жатталынган. Юхфадул Кур'ан, Кур'ан жатталынат. Укрима Махмудун, Махмуд эмне? Икромдолунат, Наибул фаил, фаил сыяктуу музхар, мудмар жана музаккар, муаннас жана муфрат, тасния, жам болуп келет. Мындайча айтканда, наибул фаил дагы азыркы биз могул жерде өткөн эрежелер дагы ошол жака толугу ушул бойдон келет экен. Ал кайсыл эрежелер? Тасниясыга, эмелерге мужской родко мужской род болуп келет экен, женский родко женский род болуп келет экен. Бул муфрат, тасния, жамдарга болсо, жаңагыдай жараса деген сыяктуу эле журиса зейдани, журиса зейдуна деп айтылат экен, Баягындай эле зейдани деген эмне болот?
Naibul fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu tasniye dep aytabız. Eki zeyt olturuşkan, julisa desek olturuşkan bolup kalat. Julisa zeyduna desek emne wow, bul jerde emne roftun alamatı nege degende zeyduna degen söz emne cam mudakkar salim bolup jatat. Anda emесе könügülөр tömök berилген süýlemlerdi jogorуда көрсөткөн үлgüdögüdey kılıp i'robtop alardan i'rob bil harakat, i'rob bil huruftарды ajratkıla. Geçegi deyle tapşırma ukrimet el mar'atu degende el mar'atu degen söz emne rof bolup jataby je bolboso rof bolso tamga menen bolup jataby je harakat menen bolup jataby. Emne üçin tamga menen boldu, emne üçin harakat menen boldu. Uşintiп ayagyna çen okup beresizler. Keyinki sabakta inşallah 9-njy sabakta ulantyrabys. Sizler uşular jattap, jaşlap düşünүүгө hareket kılыңızlar. Emi sizlerden men tapşırma suraýyn.